күнүн ысыгынан кыйналып дем жетпей давленияңыз көтөрүлүп атабы, анда мен сизге бир жакшы кеңеш лайфхак айтам. Жардам берет, ысыбай каласыз, жыргап каласыз. Мен өзүмө да колдонуп көрдүм, эч эле ысыкты сезбедим туугандар. Баардык нерсе ниетке жараша болот экен да. Биз ниетибизде мээбизге панический атака берип атабыз да. Не деген ысык кетти, куйкаланып баратам, өлүп баратам, дем жетпей баратат, давлениям көтөрүлүп кетип атат деп отуруп, биздин баардык мээбизге ошондой сигнал келип, мээ болсо органдарга ошондой сигнал берип, биздин организмдагы органдар жабыркап атат да. Мээ туугандар бир Google сыяктуу иштейт да. Google'дан да күчтүү, анткени Google ойлоп тапкан бул мээ да. Google'га мисалы гүл тууралуу жазсаңыз, сизге жалаң гүлдүн түрүн чыгарып берет. Гүл деп жазсаңыз сизге ат чыгып калбайт, ит чыгып калбайт да. Бул мээ ушундай, кандай ой жүгүртүү кылсаңыз, кандай ниет кылсаңыз, мээ ошондой иштеп баштайт да. Мен мындай ниет кылып коюп атам да. Мисалы күн ысыган сайын тене батташып тердеп атпайбы, туурабы? Денеден ят чыгып атат, шлак чыгып атат, туз чыгып атат, денедеги сууктар чыгып атат деп коюп атам да. Тескерисинче ушундай ойлонуп койсом, ысыган сайын рахат ала берет экенсиң да. Баняларга кирип атпайбы, туурабы? 80-90 градуска. Жетпей атат, чаап койчу, айлантып койчу деп атабыз да. Ысык өлкөлөрдү карасаңыздар, мен Индияда болгом, 65 градус ысыкта жайында. Эч кандай мына адамдар паник болбой эле жакшынакай жашап атат. Ошол өлкөдөгүлөр өлүп калбай эле анан кийин 45-50 градуска биз өлүп калышыбыз керекпи? Эртең алсыда кыш күтүп атат, денедеги сууктар чыксын, туурабы? Ысык өлкөдөгүлөрдү карасаңыздар, мисалы бангладештиктер көрүп калып атпайбы, Кыргызстанга келип лөңгүсүн ороонуп алып, кышында туруп алып, мусак сууга кудуктан бышып жуунуп коюп атат. Эмнеге? Алардын денесинде бир да суук калбай чыгып кеткен, муздактан рахат ала турган болуп калган да. Биз ошондой ниет кылып коелу, эртең аста кыш күтүп атат, анча суукту топ атпай калам, азыр денемдеги туздар, яттар чыгып атат деп коелу да. Биз Бангладеште жүргөндө аябай тердейт элек дагы, дабат караганда денебизден кийимдерибиз номдон аппак соль болуп калат эле да, катып. Кийин тердеп ысыкта жүрө берип, ошо 65 градуста. Кийин денебизден тер чыкканда мындай тилибизге тийгизип көрсөң, эч кандай бир туз жок да. Бир канча ден соолуктар оңолуп кетет экен да, ошо жамаатта жүргөн таксылардан көрдүк да. Аябай ден соолугум сонун болуп калды, туздун баары чыгып кетти депчи. Ошон үчүн бир ниет кылып коюңуздар туугандар, бул аябай сонун нерсе. Анан комментарийге да жазып койсоңуздар, ошо ким ошондой ниет кылгандан баштап бул ызыкты тоотпой баштады. Мага да кызык болуп атат, силерге да иштейби, көрөлү туугандар,